Асылбеков Сатан Асылбекович ағамыз андай ошол жана айтпадыбы, бул киши мындай деп башында айтканда, эгерде ушул мектептен алтын медаль менен бүтүп чыга турган бүтүрүүчү болсо, ошол мен жеке өзүнө эле 30 миңди берем депчи. Анан алтын медалга жетише албай келатабыз, бирок бүгүнкү мондай жолугушуудан кийин бизге бир мектеп танылгандай болуп калды. Кудай буюрса келечекте учубуз кур эмес, ошондой мыкты алтын медалга. Мына ошол 8 бүтүрүүчүгө Асылбеков Сатан Асылбекович атынан стипендия, мындай жашмакай ыраазычылык грамота. Республикасынын билим берүү жана игилик министрлиги Талас областы Кара Бура району Сейитбек Эшеналы уулу атындагы орто мектеби 11-Б класстын окуучусу Дания кызы Дарига. Стипендия окуудагы мыкты жетишкендиктер үчүн ыйгарылды. Классның бүтүрүүчүсү Алымбекова Аклай Акуровна. Ормошбекова Майрам Ивановна. 11-Б классның бүтүрүүчүсү Нурманбетова Алиса Бактыбековна. Надырбекова Жанат Уланбековна. Ömrümüz uzun olsun. Narисчinin bakyalarına gelip жылда демеушілік көрсетіп бар болыңыз. Бүтүрүүчүлөрдүн атынан, жалпы окуучулардын атынан сизге чоң ыраазычылык билдирем. Мен 11 класстын бүтүрүүчүсү Максымбекова Аязгүл. Асылбеков Сатан атындагы стипендияга ээ болдум. Жана чоң рахматымды айтам ушундай бизди сыйлап жаткандыгы үчүн. Жана башка окуучуларды дагы ушундай ийгиликтерге жеткирсин деп тилейбиз. Саламатсыздарбы? Мен 11 класстын окуучусу Закова Деми. Сатан Асылбековичке чоң рахматымды билдиремин. Жана ошондой эле бул менин алгачкы стипендиям. Bundan кийин дагы чоң жетишкендиктерге жетем. Жана ошондой эле мени даярдаган мугалимдериме чоң рахмат. Oldu биздин сыймыктана турган Бакыянын атолу Сатан Асылбекович келип мынтип биздин балдарга жакшы окуган отличниктерге стипендия берип, бул деген эң жакшы. Ал Сатан акеге биз чоң рахмат айтабыз. Ден соолукта болсун. Биздин Бакыян айыл орто мектебинин демөөрчүсү жылда ушундай келип стипендия берип турат отличниктерге. Ата-энелердин атынан чоң рахмат айтабыз. Балдар жакшы ийгиликтүү бүтүрүп, ошо кишинин мээнетин актай турган балдар, кыздар болсун эми биздин балдар. Бардык мыкты окуучулар куттуктайсына быйыл.